Саламатсыздарбы. Эмесе Геошондо программасы. Бардык жыйын жолугушууларда биз мыйзам үстөмдүгүн орнотууга аракеттенип, коррупцияга каршы күрөшүп, реформа жүргүзүп жатабыз дейбиз. Мындай абалда тартип коргоо органдары, алардын ичинде күч түзүмдөрү дагы бардык башка уюмдар менен жарандарга мыйзам талаптарын кынтыксыз аткаруу боюнча үлгү болуш керек эле. Бирок коррупцияга каршы күрөшкөндөр өздөрү коррупцияга малынган сыяктуу, негизги милдети коомдо тартип орнотуу болгон уюмдар өздөрү тартип бузса эмне кылуу керек? Жогорку соттун алдындагы сот департаменти мамлекеттик мүлк фондун сотко берип, утуп чыгып, мурдагы бала бакчанын имаратына 1-май райондук сотун киргизип алганы тууралуу көп эле айтып жазылган. Бирок ошол эле сот департаменти Ички иштер министрлиги анын Чүй облустук башкармалыгы менен Сокулук райондук милиция аралашкан дагы бир окшош чуулгандуу маселе бар жана ал көптөн бери чечилбей келет. 90-жылдарда Ысык көлдү коргоо боюнча эл элик экологиялык фонд түзүлгөн. Анын төрагалыгына белгилүү акын Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу Омар Султанов шайланган. Бирок бул фонд 20 жылдан бери ойдогуда иштей албай келет, анткени Сокулук районундагы өзүнүн имаратына өзү кире албайт. Сокулуктагы Сонун деген мурдагы бут комбинаттын имаратын фонд мындан 30 жыл мурда сатып алган жана бул имарат фондко таандык экени тууралуу номер 122 буйрукту мамлекеттик мүлк фондунун Чүй облустук башкармалыгы 92 жылдын 20-июнунда чыгарган. Бирок ал имаратты башкарган адам 94 жылдын мартында Сокулук райондук милиция бөлүмү менен келишим түзүп, имарат алмашкан жана милициянын эски имаратына өзүнүн универсал деген ишканасын киргизип алып, аны мечитке айланткан. Антөгү анын укугу болгон эмес жана милиция аны билген эмес деп айтыш кыйын. Экологиялык фонд милицияны сотко берген жана район аралык сотто утуп чыккан. 94 жылдагы имарат алмашуу келишими мыйзамга жатпайт деген чечимди Чүйдүн район аралык соту 2006 жылдын 19 апрелинде чыгарган. Имаратты оңдоп түзөөгө бир топ миллион коротуп жиберген милиция болсо, мыйзамсыз аракет болуп кеткенин көргөндөн кийин же эски имаратын кайра алып, же жаңы имараттын ээси менен мунасаттап, же башка жол издегендин ордуна соттошууну улантып, облустук сотко кайрылган. Бирок Чүй облустук соту район аралык соттун чечимин ошол эле 2006 жылдын 5-июлунда бекиткен. Анткени менен милиция айтканын бербей, жогорку сотко да кайрылган жана жогорку соттун коллегиясы 2007 жылдын 15 мартында мурдагы 2 сот өкүмүн бекиткенде дагы милиция өз аракеттеринин багытын өзгөртпөстөн эмгиче соттошуп келет. 15 жылдын ичинде акча таап, жаңы имарат куруп алса деле болот эле го. Жогорку соттун чечимдери жанбай тартка. Бирок Сокулуктун райондук милициясы дагы, Ички иштер министрлиги да улам жаңы арыз жазып, эми мөөнөтү өтүп кеткен доо арыздардын мөөнөтүн кайра калыбына келтирүү аракетинде. Албетте көптөгөн миллион сом короп кеткен имараттан айрылууну эч ким каалабайт. Бирок сот чечимдерин милиция аткарбай жатса, алар өздөрү башкаларды кантип сотторго баш ийдирет. 2012 жылы сот аткаруучулар райондук милициянын имараттан чыгышын талап кылган, бирок ал чечим 17 жылдан бери аткарылбай келет. Бала бакчанын имаратын тартып алууга күчү жеткен сот департаменти милициянын алдында алсыз байкуш болуп калат экен. Соттор менен милиция ушундай аракеттерге барып жатса, башкалардан эмнени күтүү керек? Жана прокуратура же башка күч түзүмдөрү алардан жакшы эмес. Жээнбеков президентибиз айтып атат. Мыйзамсыз иш козгогондорго чара колдойм деп колдогон жок. Көргөн да жок, жөн эле киши. Булар аферисттер, прокуратура бүт. Акырын жооп берип коюп атат, президент страдать этип атат, булар болсо ойлоп атат, прокуратура кыйын иштеп атат деп. Эч кандай коррупция 25 жыл кандай болсо ушундай өсүү жок. Кийинки муундар кандай болот, мен ошону да айтарым. Кийинки муундар. Биз болсо монтип кордук көрүп өттүк. Мындай аракеттерден баш алмандык гана күчөйткө. Ошондо саламатта калыңыздар.